Аллах Тааладан дайыма жакшылыкты сурай берели. Мейлі сапар кылайлы, тойго барайлы, денсаулыкты чыңдайлы, бирок намазды каза кылбайлы. Өзгөчө багымдат менен асырды. Бул эки намаз башкача намаздар булар. Ушул эки намазда шайтан көп иштейт дагы. Багымдатта уйкуну үстөмдү кылат, асырда оюн күлкү, тамаша, соода саттыкты күчөйтүп үстөмдү кылат. Каза кылганга алып барат же акыры эптеп макруh кылып бир нерсе кылат да. Ошого хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эч качан дозокко кирбейт дейт, дозокко түшпөйт. Күн чыгаардан мурда ким намаз окуса, жана күн батаардан мурда ким намаз окуса, багымдат менен асыр дейт. Ушуну окуган адамды пайгамбарыбыз айтат, Муслим шарифте сахих хадис, эч качан дозокко кирбейт. Бул эки учурда азырканда айткандай, шайтандын үстөмдүүлүгү күчтүү. Бул экөөнү өз учурунда ким окуй алса, багымдат менен асырды, пешимди, шамды, куптанды жөн эле өз учурунда окуйт деген мааниде. Джундуб ибн Абдилла радıyallahu анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман салла субха фа хува фи зимматилла." Ким багымдат намазды окуса, ал Алланын коргонунда дейт. Алланын жоопкерчилигинде болот экен ошол. Ким багымдатты окуса, ал Алланын жоопкерчилигине кирди. Фала ятлубаннакумуллаху мин зимматихи би шей. Эми ошол адам Алланын жоопкерчилигине, коргоосуна кирген адамды Алла Таала силерден эч бир нерсени талап кылбасын, анын артынан түшпөгүлө, аны жамандабагыла, агынга сөөмөйүңөр менен көрсөтпөгүлө деген кеп да. Эмне үчүн? Фа иннахума ятлубху мин зимматихи би шей. Эгер Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган нерседен талап кыла турган болсо, артына түшө турган болсо, юдрикху, ага жетет. Сумма якуббахуллаху ала вajhi фи нари жаханнам. Кийин Алла Таала аны жүзү менен үстөмөн кылып дозоктун отуна сүдүрүп апарып таштайт дейт. Раваху Муслим. Демек, биринчи бул жерде багымдат намаздын маанилүү экенине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орун берип атат. Ким багымдат намазды окуса, ал Алланын коргонунда, Алланын жоопкерчилигинде. Всё. Эми ким Алланын жоопкерчилигине кирди, коргонуна кирдиби, анын аркасынан түшпөгүн, аны жамандабагын, аны кыжалат кылбагын. Айтып атат мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигин бирөөнүн аркасынан талап кылып издеп калбасын. Ошондо түшө турган болсоң, кимди Алла издесе жоопкерчилигин, ооптор ага жетет дагы, аны дозокко сөдүрөйт дейт.